Максым медиа каналы менен бирге болуңуздар. Маанилүү маалыматтар биздин каналда. Бармага биринчиден ушул көйгөйдү көтөрүп, ошону талкуулайлы деп кайдыгер болбой, ушул жерде чогулуп турганыңардын бул дагы өзү бир кайдыгерчиликтин эмес, ынтымактын башаты деп ойлойм. Чегара маселеси боюнча мен жекече оюм биздин ушул Советтер Союзунан бөлүнүп чыккандан тартып бул маселе жылдан жылга оролошуп келатат. Буну не демекчимин? Буну карапайым эл, эки элдин ынтымагы, эзелтеден үрп адатыбыз, каада салтыбыз окшош элдер ынтымакта эле келгенбиз. Болгону биздин чоңдордун саясий чечкиндүү кадамдарга барбай жатканы мени өкүндүрөт. Тек Акаевден тартып, бир топ президенттер өзгөрттү. Ошол жылдарда да бул чегара маселеси чечилбей келет. Ал маалда эми бир аз конфликт болуп, урушуп анан басылып турса, азыркы күндө уже адам башы жоготууга өттү да. Бул энчен коркунуч. Бул түздөн түз бийлик тез аранын ичинде чукул чараларды көрүп, эки өлкөнүн президенттери жолугуп, бул маселеге биз түшүнөбүз. Бул маселе бир-эки айдын ичинде чечиле турган маселе эмес. Жакынкы бир жылдын ичинде менин оюмча чекит коюш керек. Адамдын өмүрү ар кандай маселеден жогору турат. Ошон үчүн мына былтыр дагы көйгөйлүү чоң чыр чыкты. Былтыр дагы биздин Надрага өзү билет баш болуп ошол жерлерден кайрылуу жасаганбыз. Бийлик өзүнүн карапайым элдерин кайрылуу жасап аткандарын сөзсүз түрдө эсеп алыш керек да. Кайрылуу эле келе атабыз, кайрылуу эле келе атабыз. Итогасында мына үйлөрүнө чейин кирип өтүп атат. Мен эч бир улутту мындай айыптуу көрбөймүн. Эч бир улутта айып жок. Болгону биздин чоңдор чечкиндүү кадамдар болду. Мына убагында bundan 10 жыл мурун дагы бир топ саясатчылар айтып койгон көрөгөчтүк. Садыр Жапаров айткан, бүгүнкү күндө видеосу бар, архивтерде карагыла. 2020 келип биздин чегараларда көйгөй чоң чыр жарылат. Ошондо эч кандай ресурс, эч кандай акчаңарды чече албай калат. Биз тездинен бере турган жерибизди берип, алардан алчу жерлерибизди алып тактап алышыбыз керек деген ушул окшогон инсандар. Мына Улукбек Кочкоровго окшогон сыяктуу инсандар көтөрүп чыкты. Бүгүнкү күндөгү бийликте менимче премьер-министр баш болуп Боронов бул кишилер менин жекече оюм булар чече албайт. Менимче чече албайт. Жергиликтүү ошол Баткендин кулуну мынакей жок эмес. Патриот жигиттер, саясий эрки күчтүү жигиттер, Улукбек Кочкоровго окшогон жигиттер бар. Ошолорго окшогондордон алып келип койсун бийликке. Чечсин, ошолорго тапшырманы берсин. Менимче ошолор чечет. Ошол жерде жеринен, ичинен, ошол жерде туулуп өскөн инсан катары билет. Анан бүгүнкү күндө мында кайрылуу жасабай эле атабыз, бийликтен эч кандай реакция болбойт. Менимче Сооронбай Шарипович чечкиндүү кадамдарга барыш керек. Мен бүгүн Сооронбай Шариповичтин айланасында мындай эрктүү саясий чечимдерге барган патриот саясатчыларды көрбөй атам. Сооронбай Шариповичке деле кайрылып кетет элек. Айланамызды бир жакшы адамдар менен толтурсаңыз, эртеңки күндө сиз бийликтен кеткенде ошол адамдарды мына тарых тастыктап атат, сизге каршы болот ошол адамдар. Сиздин менимче сиздин башыңыздан өттү бул нерсе, көрүп, көз алдыңызда көрүп атасыз. Ошон үчүн бир чечкиндүү саясатчыларды алып келсеңиз айланамызга. Дагы бир жолу тастыктап айтып кетем, ошол Баткендин элине, ошол жергиликтүү чегарага жакын жашаган элдерге рахмат айтыш керек. Ошолор ошол жерден таштап кетпей, үйлөрүн өрттөп, башка учурларда дагы таштап кетпей. Анан дагы бир рахмат айтчу жерлер бар. Биздин ошол жерде конфликт чыкканда, биздин жогорку кеңештин бир да депутаты, же болбосо бийлик өкүлдөрүнүн бир да адам чыккан учурда ошол жерине барбай атканы бул өзү кайдыгерчиликти билдирет. Саясатта жүрбөгөн башка эле бир топ патриот адамдар барып, керек болсо мынакей курулуш иштеринде чейин баштап, акчаларын чыгарып баштады. Бул деген сөз ошол мекенге күйгөндүк. Мына ошондой инсандарды алып келип, ошол чегара маселесинде, башка маселесинде бизде бир эле чегара маселеси эмес. Биздин башка тармактарда дагы чоң аксактар бар. Биздин ички саясий мындай конфликттер, тышкы карыздар бүт бар ошол команданын мындай билимдикте иштебегендиги. Ошон үчүн
урматтуу Сооронбай Шарипович, биз бир эле сизге кайрылабыз. Айланаңызга күчтүү патриот команданы алып келип, ушул орчундуу көйгөйлөрдү тез аранын ичинде чечип бериңиз. Рахмат.